Салам достор, келе жаткан жекшемби күнү UFC уюмунда көптөр күткөн Хамзат Чимаев менен Гилберт Бёрнстун жана Петр Ян менен Алджмейн Стерлингтин беттештери өтөт. ММА күйөрмандары үчүн чыныгы спорттук дем алыш же спорттук майрам боло тургандай. Анткени чечен мушкери Хамзат өзүнүн чындап эле жогорку деңгээлдеги мушкер экенин күчтүү делинген Гилберт Бёрнска каршы далилдеши керек болсо, Петр Ян жок жерден жоготкон курун мыйзамдуу түрдө кайтарып алууга аракетин көрөт. Хамзат Чимаев UFC'деги биринчи беттешин 2 жыл гана мурун өткөргөн. Анда ал Джон Филлипс деген уэльстик мушкерди муунтуу менен жеңип алган. Ал кезде Хамзаттын кандай спортчу экени али байкала элек болчу. Андан соң күйлөнүп алган Хамзат кайрадан эле Бириккен Араб Эмираттарында мушташууга чыгат. Саламатсыңарбы? Мен семейный психолог болом. Эмне проблема болду? Ушунгандай, проблема менде жок. Могу жеңеңди психовать этчинде болуп атат. Айтыңыз. Айтып атпайм, битагы айтып атам. Кайра сөздү бөлөсүң, Луку көбүсүн. Гыйраттың эле. Алтын бесе. Мен жанагы өзүм жакшы көргөн сериалдарды такыр көрбөй калдым. Мында сурасам эле телефон гигабайт түгөнүп калды дейт. Жада калсам, жанагы подружкалар менен сүйлөшпөй калдым. Единица жоктун такыр телефонуңду бербейсиң го. Эмнеге барабыз? Ошол эле. Ушуntу Çok проблема да. Анда отурулган. Анан болду мына. Мурун деген 750 сом 4 жумага берилсе, азыр 495 сом гана. Ичинде безлимитный интернет, акысыз чалуулар жана 200дөн ашык телеканалдар бар. Андан тышкары домашний кинотеатр да бар. Болду, алдагы мен сурабачы телефон. Ассалам алейкум. Психолог. Бул жөн эле проверка связи. Интернет чөткү экен. Бул жолу ал 77 кг салмагында эмес, 84 кг салмагында Рис Макки деген мушкер менен чыгып, техникалык нокаут аркылуу талкалаган. Бул алгачкы 2 беттеши 9 гана күндүн ичинде өткөнүн эске салабыз. Анын кийинки беттеши америкалык Джеральд Мершерт деген мушкер менен болуп, 17 секундта нокаутка учуратып, терең уйкуга кетиргенин билебиз. Ал эми акыркы беттешинде кытайлык Ли Цзинлянды куурчактай көтөрүп чаап, тордун түбүндө бир топ кыйнап барып, муунтуп салганы ММА дүйнөсүн аң-таң кылды. Эми ушул жырткыч Гилберт Бёрнсту ута алабы деген суроо бар. Бёрнс UFC уюмунда байыркы 2014 жылдан бери мушташып келет. Анын UFC'де гана өткөргөн беттештеринин саны Хамзаттын жалпы беттештеринин санына караганда алда канча көп. Хамзатта бардыгы болуп 10 беттеши болсо, Гилберт UFC'де 17 жолу мушташкан. Анын ичинен бразилиялык Джитсер 4 эле жолу жеңилген. Ошондой эле Бёрнс алгач UFC'де жеңил салмагында мушташып жүрүп, андан кийин гана жарым орто салмагына өткөн. Белгилүү мушкерлерден Дэн Хукер жана Камару Усманга утулганын билсеңиздер керек. Бёрнс Хамзатты ута турган болсо, кайрадан куручун мушташууга жакын кала тургандыгы анык. Бёрнстун колунун соккулары өтө оор болуп, нокаутка кетирүүчү күчкө ээ. Акыркы өткөргөн 11 беттешинде 3 жолу нокаут менен жеңишке жеткен. Кимиси утушу мүмкүн. Чимаевди текшерчү чыныгы беттеш. Ошол эле учурда Бёрнсту да сынай турган кармаш экендиги талашсыз. Бирок менимче Чимаев эркин күрөштө мыкты болгондугу үчүн утушу керек. Ооба, Бёрнс партерде да мыкты. Бирок тейкдаундарды токтотуп, атаандашка каршылык көрсөтө алабы деген суроо бар. Анын үстүнө көлөм жагынан да кичирээк. Ошондой эле UFC 273 мелдешинде Петр Ян Алджмейн Стерлингтин реваншы орун алышы керек. Былтыр 7 мартта Ян жерде тизелеп турган Алджону тизе менен башка тээп жыкканы үчүн дисквалификацияланган. Анткени каршылаштын 3 чекити жерге тийип турганда тебүүгө эреже тыюу салат. Бирок беттешти улантууга мүмкүнчүлүгү болгон Алджмейн актерлук чеберчилигин күчөтүп, же сүйүнөрүн билбей, же кайгырарын билбей туруп калган. Бирок андан соң кору менен сүрөткө түшүп майрамдаганы да белгилүү. Менимче бул беттеште кайрадан эле Петр Ян ийгиликке жетиши керек. Петянын боксу өтө мыкты. Жана Дагестанга барып койгон күрөшү да жаман эмес деңгээлде. Күрөшкө көбүрөөк басым жасайм деген Алджону утууга толук дарамети жетет деп айта алам. Ошентсе да бардыгын октагон ичиндеги кармаш көрсөтөт. Бул беттештер боюнча биздин мушкер Алимардан Абдыкаров да өз оюн билдирди. Менин прогнозум уже Петр Ян досрочно эле утат. Азыр Петр Яндын бул принципиальный бою да өзүнүн интервьюларына караганда бул ал бойго өтө катуу мотивация менен чыгып келатат да. Мен ойлойм, ошол досрочно утат деп Петр Янды. Өзүң да жакшы көрсөң керек аны стилди. Петр Янды жакшы көрөбүз, жакшы урушкандары, ыкмалары жагат. Анан дагы бир бой Чимаев менен Бёрнстун ортосунда прогноз кандай байкап жатсың? Чимаевка эми бул Бёрнс
Чимаевди баарыбыз эле билебиз, күчтүү мушкерлер менен мушташып келген. Эми Чимаев үчүн бул эң биринчи мындай күчтүү мушкер болуп саналат. Мындай айтканда, Чимаев үчүн бул текшерүү да. Чын эле ошондой Чимаев баарын разнесу дегендей доказать эте алабы, доказать эте албайбы, аны ошо 9 апрель күнү көрө алабыз да.